былтыркыда ошибка кетиришкен го. Анан элдин баары берип атканда ойлонуп, чын эле жетеби, жетпейби, анан булар береби, бербейби деген күмөндөр абдан көп болду да. Анан бизде да ошондой болду. Бизде ошондой болуп, анан эми өзүм бир көзүм менен көрөйүн дедим да. Биринчи күнү келсем киргизбей коюшту. Эми бизде да убакыттар болуп, алар менен алышканга убакыт болбоду. Экинчи күнү биз губернатор менен сүйлөшкөндөн кийин кирдик. Кирсек чындыгында акыбал көргөнүңүздөрдөй. Нандар таш болуп калган. Эми алар эмне кылат аны кармапчы? Берсин. Ошол жерде бир мындай менеджер жок болуп калыптыр да. Ошол МЧСтин өкүлдөрүндө бир ыкчам иретинде тездик менен эң биринчи необходимосттарды таратып берип, эл келип атат, босогодо турат, бербей отурушат да. Бизге айыл өкмөттүн кагазын алып кел, акимдин уруксатын алып кел, анан ал жак заявка бериш керек, через кагаз. Бул жерде азыр кагаз эмес, адамдар өмүр менен күрөшүп атат да. Ошол учурда анан мындай акыбалда биз өзүбүздү сындагандын деле бир кажети жок эле, бирок айла жок болуп калды да. Буну айтпасак, булар сабак албайт, ошону карабайт. Ошол жерде калып, дагы канчасы чирип кетмек да. Эми мына эртеси күнү, ошол күнү кыймыл башталыптыр, бүт таратып атат, жеткизип атат. Мунусуна мындай рахмат да. Ошону чындыгында кемчиликтерин көрдү, команданы берди. Мен көзүмчө кече келсем губернатор чалып, ошо тийиштүү жетекчилерине тапшырма берип атат да. Мындай кылгыла, бардык нерселерди тартиптик карагыла, моундай болсун, ал жакта оружие чандарды чыгаргыла, моундай кылып туруп адамдар келсе сразу бергиле деп командовать этип атат да. Бул да болсо эми бир биздин жылышка кадамыбыз да. Ал эми бул жардамдар боюнча кыла турган болсок, Бишкекте ошол спортчу жигиттер, төбөсү көрүнүп калган жигиттер менен башыбызды бириктирип, ушундай учурда элибизге бир жагынан мындай бир жардам берели, тирейли деп, анан эң негизги жашоодогу эң мындай бир первый необходимосттар деп коет го, ошонун баарысын тактап туруп, анан биз жалпы жолунан 28 тонна жүк алып келдик. Буну ушул өзүбүз ар бир колго алып барып, ушул чыныгы муктаж болуп аткан адамдардын өзүнө бердик.